Akılımızda sıyılan, oyumuzda gelmegen neybe okuyalарға тұшылғанымыз. Бүгін 5 апрелде Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясында эл аралык спорт күнүнө жана Кыргыз спортунун 100 жылдыгына арналган салтанаттуу театралдаштырылган концерт болду. Иш чаранын башында Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев спортчуларды куттуктап, машыктыруучуларга сыйлыктарды тапшырды. Балдар өспүрүмдөр мектебинин дзюдо боюнча машыктыруучу окутуучусу. 100 жыл бул тарых. Ар бир муундун аракетин, талыкпас мээнетин жана эмгегин камтыган кылымдык жол. Бул жылдар аралыгында улуу жеңиштерди багындырган кыргыз спортун өнүктүргөн, желегибизди көкөлөтүп, желбиретип, өлкөбүздү дүйнөдө таныткан мыкты спортчулар чыкты. Спорттун кайсыл гана тармагы болбосун, мактаныч менен айта ала турган егиттерибиз бар. Бишкек шаарында 12 спорт мектеби бар. Аларда 9000ден ашык балдар спорттун 35 түрү боюнча машыгышат. Ошондой эле 500ге жакын машыктыруучулар спортту өнүктүрүүгө салым кошуп келет. Бишкекте спорт күнү 10 жылдан ашык убакыттан бери 6 апрелде белгиленет. Ушу дене тарбия жана спорт коомунда иштеп аткан баардык кызматкерлерди ушу майрам менен куттуктайм. Бул 6 апрель дене тарбия жана спорт күнү менен 2014-жылы өкмөттүн токтому менен бекиген. Буга чейин бул дайыма август айында өтүп келген, акыркы жума деп сентябрь айында өтүп келген. Ошо 14 жылдан баштап бизде официалдуу түрдө 6 апрель дене тарбия жана спорт күнү деп белгиленет. Бүгүнкү мааракеге спорт сүйүүчүлөр шаардын ар кайсы мектептерден катышууда. Алар алдыда эл аралык мелдештерде Кыргызстандын желегин желбиреткиси келет. Алга клубунун 18 жаштарга чейинки курамында ойнойм. Алга клубуна келгениме 4 жыл болду. Спорт менен өзүм 6 жылдан бери машыгам, футбол менен. Организаторлар аябай чоң иш аткарыптыр. Баары аябай сонун өтүп атат. Чоң рахмат тренерам. Мен таеквондо менен 11 жашымдан баштап машыгып баштагам. 4 жыл болду. Мен Казакстанга чыгып келген болчумун. Призер болуп келгем. Ошо андагы олимпийский чемпион болгум келет аябай. Таеквондого мен менен чогуу окуган клубум барчу. Ошон үчүн мага интересный болуп, чогуу барып, ошондон бери мага абдан жагып калган. Бишкек шаарында спортту өнүктүрүү үчүн бир нече спорттук аянтчалар жаңыртылып, заманбап спорт комплекстер курулууда. Алардын ичинен негизгиси Алга спорт комплекси жана Дүлүн Өмүрзаков стадионунун кичи аренасынын курулушун бүткөрүү быйылкы жылга пландалган. Бакберди Баязбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.